Алмаз Акымжанович, мен бүгін сізге Улуу Ата Мекендик согушта курман болгондордун жакындарын кайрылуусун жеткизип коеюн деп туура таптым. Мына өзүңүздөргө белгилүү, азыркы убакта эгерде аскер кызматкери каза болсо же дайынсыз жоголсо 2009 жылдын 30 декабрдагы 25 статьянын 21 пунктунун негизинде анын үй бүлөсү социалдык кепилдикке ээ да. Алар ошодон пайдаланып 3төн кем эмес жарандар каза болгон жерине коргоо министрлигинин эсебинен барып келүүгө укугу бар. Ал эми 20-жылы 9 майда белгиленүүчү Улуу Ата Мекендик согуштун 75 жылдык мааракесине карата 1941 жылы 45 жылдары согуш майданында курман болгон жердештерибизге чет өлкөгө болуп атат да бул маселе. Каза болгон ата бабаларыбыздын жаткан жерине барып топурагын таштап эскерүү келүүгө жакындары мүмкүнчүлүк ала алышпай жатат. Бул маселе боюнча биз жогорку кеңеште карап, комитеттерден өттү эле, бирок өкмөт тарабынан бул мыйзам ишке ашырууда кашаңдык кылып жатат да. Ата Мекендик согушка катышуучулардын эң кичүүсү быйыл 93 жашка келишет экен. Ушул заманды бизге алып келген ата бабаларыбыздын арбагын сыйлап, анын туугандарын кайрылуусун канааттандырып, мыйзамдаштыруу зарыл деп эсептейм. Ошондуктан Алмаз Акымжанович, өкмөт тарабынан ушул иш кагаздарды тездетип, мыйзамды кабыл алуу жагын колго алсак. Рахмат.